Карман долбоору Бишкектеги курулуш материал жана курулуш тармагындагы ири компаниялар менен ошо аймактардагы ишкерлердин бир аянтчага жолугушкан форум болуп атат. Негизги максаты бизде көбүнчө аймактардагы ишкерлер ортомчулар аркылуу иштешип, баа тилде ойноп калат да көбүнчө. Ошол көйгөйдү чечүү максатында Бишкектеги чоң компаниялар менен түз кызматташсын деген максат болуп атат. Жалпысынан катышуучулар Оштон, Баткенден, Жалал-Абадтан, андан сырткары Таластан дагы ишкерлер келди. Таластагы ишкерлер көбүрөөк ушул курулуш тармагындагы, курулуш материал тармагындагы ишкерлер менен кызматташуу максатында, анан бир бөлүгү Оштогу жеке менчик клиникалардын дагы жакшы өнүккөндүгүнөн тажрыйба алмашуу максатында келди. Негизги катышуучулар ишкерлер. Андан сырткары азыр эми баягы бизнеске кызыккандар көп болуп атпайбы? Ошолордун баардыгы келип катышып көрсө болот. Бул сөзсүз түрдө маанилүү. Эң негизгиси баягы бизнестеги көйгөй дагы маалыматтын жетишсиздиги болуп атат да. Бул жерде ошол бири-биринен маалымат алышат, товар сатуу, кызмат сатуудан сырткары. Андан сырткары тажрыйба алмашуу. Бишкекте бул тармактар жакшыраак өнүккөндүктөн ушул аймактардагы ишкерлер менен тажрыйба дагы бөлүшөт да. Бүгүн курулуш тармагындагы эки көйгөй боюнча бир мастер-класс, анан дагы бир көйгөй боюнча тегерек сол болот. Ошо Бишкектеги Оштогу курулуш компаниялары менен да. Эмне үчүн курулуш багытына басым жасалып атат деген суроо да болушу мүмкүн. Себеп дегенде курулуш тармагы бул бизнестеги локомотив болот экен да. Курулуш тармагы бул шаардын өнүгүүсүнүн бир көрсөткүч катары болот. Курулуш үйлөр канчалык көп курулса, ошол шаар дагы өнүккөн деген бир неме болот. Азыр эми байкап атасыздар, Бишкектен кийин эле Ошто соода борборлор, бизнес борборлор, көп кабаттуу үйлөр өтө тездик менен өнүгүп атат. Андан сырткары Жалал-Абадта болуп атат. Ошондуктан да биз бизнес караванды бүгүн Ошто, эртең Жалал-Абадта болот да. Курулуш тармагынын тегерегинде ондогон тармактар бизнестер өнүгөт экен. Ошо буюрса, биз бул тармакка басым жасасак, кийинки тармактарга ошонун тегерегинде өнүгүп кетет деген максат кылып атабыз. Ал эми бул жерде буюрса жакшы кызматташуулар, эки тараптуу макулдашуулар, бири-биринин кардар, өнүктөш табат деген үмүтүбүз бар. Орто жана чакан бизнесте абдан мындай бүгүнкү күндө выживать этип кетиш абдан оор болуп атат. Анткени биринчиден пандемия болду. Экинчиден биздин керектөөчүлөр, ошол сатып алуучулар, колдонуучулардын көпчүлүгү сыртка кетти дегендей. Бирок чын-чынына келгенде сиз туура айтасыз. Мисалы бир ашкана ачып аткан, же болбосо чач тарачы ачып аткан, ошол толтура уруксат кагаздарын алат да. Таң калыштуу. Ар бир уруксат кагаз бул акча деген билдирет да. Ар бир уруксат кагаз бул кагаз жүзүндө акысыз деп айтылганы менен, бирок чындыгына келгенде бир акылуу да. Мунун баардыгын биз жакшы билебиз. Ошондуктан келип туруп баягы айлыктын азыгынанбы, текшерүүчү органдардын ушундай полномочия ээ болгондуктанбы дайыма келип туруп, мисалы элементардуу базарда отурган патент менен иштеген биздин сатуучулардан келип туруп, мисалы салык инспекциянын өкүлдөрү келип, алар положенный патент албастан андан көрө мага 500 сом акча берип койсоңуз мен бара берейин дегенмен кетип калат да. Ушундай система абдан көп. Бул эми башаламандык, системалуу түрдөгү башаламандык. Ошону Кудай буйруса азыр жаңы мына президентибиздин убагында, жаңы өкмөттүн убагында уже биз мындай көп жаап жашыра бербей, кагаз жүзүндө калтыра бербей, эми ачыкташыбыз керек да. Ошондо тиновый экономика деп коет, жаап жашырган экономикадагы баягы бүт жаап жашыруулар дагы сыртка чыкмак. Ошондуктан бул эми бир эле муниципалитеттин деңгээлиндеги маселе эмес. Ошол мен абдан мындай үмүт кылам, президенттин деңгээлиндеги премьер-министр ушулардын баарын ачыктап, уже биз таптакыр ошого ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып, ошого ылайыктуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан жеңилдиктерди берип башташыбыз керек. Ошол эле убакта ишкерлердин да жоопкерчиликтери бар. Ишкерлер дагы мындай таза ишкер болуш керек да. Туура, азыр эми ишкерлерде да ушундай позиция түптөлгөн, мен ишкермин, мен иш берүүчүмүн, мени мамлекет силер колдошуңар керек деп, мындай өзүнчө видеообращение кылып, мыйзам сактаганга аракет кылып, ал да туура эмес. Ошол эле убакта билесиздер да, бизде салык системасы толук салыктан качканга шарт түзүп берген да. Мисалы ишкерлер баардыгы менен макул болот. Ошол эле убакта Кыргызстанда баарыбыз аракет кылып атабыз ишкерлик кылганга, бирок эч качан салыкты ачык айкын төлөгөн ишкер бул мындай чамдап гана саналат деп ойлойм да. Редкость да. Көпчүлүгүбүз айлыктан мисалы 30-40 миң сом айлык төлөп аткан адамына мен минималдык айлык Кыргызстанда 5 миң деп ошонун подоходун налогун, ошонун социальный фондун төлөйт. НДСке документ даярдашат, налог с продажи жашырышат. Ошол налог на прибыль жылдын аягына келгенде 10%-тен
кагаз менен ошол биздин бухгалтерлер дагы өздөштүрүп алган. Ошол жылдын аягына келгенде өзүнүн чыгымдарын көп көрсөтүп туруп салык төлөбөйт. Бул ачууччулдук. Ошонун баардыгы бизде бюджеттин толбогондугуна, ошол ишкерлерибиздин дагы мамлекетке болгон ушундай бир туура эмес мамилесин пайда кылды да. Ошондуктан бул биринчи кезекте буга себеп болгон мамлекеттик система. Ошондуктан баягы реформа десе эле адамдардын санын кыскартып, имараттардын санын кыскартып коюш, же болбосо жаңы баягы компьютерлерди сатып берип, бүт баарын электрондуруп коюш эле бул реформа эсептелбейт. Реформа деген ушундай бизде баягы правила игры деген оюндун эрежелери, ишкерлер менен мамлекеттин ортосундагы, жарандар менен мамлекеттин ортосундагы эрежелер абдан адилеттүү, акыйкат, анан ошол элдин ыңгайлашкан болсо, ошондо да бүт ачык айкындыкка чыгат эле да. Атамекендик өндүрүүчүлөргө болгон мамиле негизинен мындай баарыбыздын ниетибиз жакшы. Ошол мамлекеттик органдардын, өкмөттүн, президенттин, депутаттардын баарыбыз эле колдош керек деген үмүттөбүз. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө биз колдой албай жүрөбүз да. Колдой албай жүрөбүз. Анткени ал колдоо үчүн бир топ ошол атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча чечимдерди, экономикалык чечимдерди, мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек да. Ошол реалдуу жардам берип, системалык түрдө жардам берилип башташ керек. Ал жөн эле чогулушта жакшы сөз айтыш менен, же болбосо абдан мыкты заявление жасап коюш менен келбейт экен да. И практика жүзүндө мына бүгүнкү иш-чарадагы атамекен өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын алып келип, ушул алдыбызга коюп берип атат. Биз көнүп калганбыз, сырттан алып келгенге көнгөнбүз. Башка мамлекеттин товарларын дайыма өзүнүн товарларын өйдө коюп жүрөбүз, сапаттуу деп билебиз. Анан азыр мисалы рынокто ушундай түшүнүк бар. Кыргыз аты менен бир продукция чыкса, баары кыргыздар начар жасайт да, андан көрө импорт товарлары, сырттан келген товарлар бренд депчи, ушундай түшүнүктөр бар да. Ошонун баардыгын биз алмаштыра турган, ушунчалык позицияны, идеологияны алмаштыра турган саясат кетиш керек деп ойлоп атам. Андан сырткары ошол өндүргөн товарыны өндүрүп аткан убакта бүт салыктардан бошош керек деп атам. Андан сырткары мисалы сыртка экспорт кыла турган болсо, анда ошол экспорт кылганда эми бизде более-менее жакшы болгону менен, бирок кагаз тараптан көп, татаалаш процесстер абдан оор да. Ошонун баардыгына мындай абдан тоскоолсуз ким экспортко чыгара турган болсо, керек болсо мамлекет субсидия бере турган деңгээлде караш керек да.